Mıqaçılık bizge teşesi yok. Musulmandı mıqaçı boluş mümkün emes. İslam dini uşunça jеңил анан адамдардын жүрөгүн жумшартып салат. Мисалы алса, ла илаха иллаллах деле мисалы дайыма кайталап бергилечи. Же болсо мисалы я рахман деген Алланын мээримдемесин, я рахман деген мисалы күнүнө 125 жыл айтып жүрө турган болсо, ошонун жүрөгүнө мээрим келет экен. Эгер силер адамдардан мээрим көргүңөр келсе, я рахман айтып, бираз мындай дем салгандай алып коюш керек. Арса, имам Газали рахмат алейхи айтты, я рахман деген Алланын сыпаты. Эгерде кимде ким айтып жүрө турган болсо, жүрөгүнө мээримдик келет экен, жана тегеректерине мээримдик келет экен. Машалла. Мисалса bir adam эгерде адамдардан мартабалуу болгусу келсе, я азизди 33 жолу, я биринчи я рауфту 33 жолу, анан 33 жолу я азизди өзүнө дем салып окуп жүрсө, машалла адамдардын арасында эмне болот экен? Мындай бир жүрөктөрүнө мээрим пайда болот экен. Алладан да сураганда, дуа кылып сураганыңарда, Алла, менин жүрөгүмдү өзүң жараткан макулуктарга мээримдүү кыл, жана башкалар да мага мээримдүү кыл деп сураш керек. Дагы бир жерде айткан, Алла, менин колум менен тилим менен башка зыян келтирбе, жана менин да зыяным башка бирөөнө жеткизбе деп сураш керек экен. Мусулман зыян берүүчү эмес,